Бүгін жасалма интеллект жөнүндө өтө кыска кызыктуу бир окуя айтып берейин деп атам. Бул окуя болгон эмес, бирок алдыбыздагы 10-15 жылда, 20 жылда болуп кетиши толук ыктымал. Муну Илон Маск айтып атат, Билл Гейтс жана ошого окшогон абдан IT дүйнөсүндөгү абдан күчтүү адамдар айтып атат. Ошол кишилер азырынча искусственный интеллектти токтотуп туруш керек же өтө катуу контролго алыш керек азырттан эле. Аларга белгилүү бир правилаларды киргизишибиз керек деп, муну мыйзам түрүндө кылып коюшубуз керек деген ойдо. Мисалы Илон Маск учурунда Обама менен жолугуптур. Ошо жолугуунун бир гана максаты ушул эле деп өзү айтты да. Барып ошол жасалма интеллектке көз салгыла, ал жакта эмне болуп атканын карагыла, аларга азыртадан мындай бир границаларды чызып койгула деген экен. Бирок Обама «Йоу» деп коюптур, эч нерсени түшүнбөптүр. Жана бир 50-ге жакын конгрессмен менен жолугуптур, алар дагы эч нерсени түшүнбөптүр. Азыр Илон Масктын сөзү боюнча слишком поздно. Бул окуя 15 кишилик бир стартап компанияда болуп атат. Роботика деген компания. Алар жалпысынан ошол жасалма интеллектти колдонуп ар түрдүү проекттер жасайт экен. Алардын эң сыймыктанган проекти бул Тори деген бир робот экен. Торини мындай бир колго эле окшотсоңор болот. Ошого окшош бир робот. Анын бир гана функциясы адамдын колу менен жазгандай кылып жазуу, өтө кооз жазуу да. Муну ошол роботко үйрөтүү үчүн роботтун памятине, жесткий дискине да, ал кадимки эле компьютер, ага толтура миңдеген, миллиондогон кол менен жазылган, кооз жазылган жазууларды жүктөйт экен. Ал бир гана сүйлөм жазат экен. С любовью роботика деген жазуу жазат экен дагы. Ошол жазуусун сүрөткө тартып, анан өзүнүн памятиндеги башка жазууларга салыштырат экен. Эгер ошол жердеги көпчүлүк жазууларга караганда коозураак болгон болсо, анда ал өзүгө жакшы деген бааны берет экен. Эгер алардан анчалык начар болсо, анда жаман деген бааны берет экен да. Ошол катасын оңдоп, дагы жакшыраак кылып жазганга аракет кылат экен. Ушинтип өзүн өзү оңдойт экен. Жасалма интеллекттин күчтүү бир тарабы ушинтип өз алдынча үйрөнө билгендиги жана үйрөнүү ылдамдыгын барган сайын тездеткендиги. Мисалы бүгүн ал 5 нерсени үйрөнө турган болсо, эртең дагы 5 нерсе, бүрс күн дагы 5 нерсе үйрөнүп жүрө бербейт. Эртең 50 нерсе үйрөнөт, бүрс күн 500 нерсе үйрөнөт. Ушинтип барган сайын кадамы чоңоюп кете берет. Ушинтип абдан тез өсөт экен. Анын өскөнүн көрүп, ошо компаниядагы сотрудниктер дагы өтө сыймыктанып, сүйүнүп, анан бир күн аларды таң калтырган бир жаңы бир нерсе пайда болуптур да, бул роботика Ториде. Тори жөнөкөй диалогдор куруп баштаптыр ошол сотрудниктер менен. Мындай алар бир нерсени сураса, ошого жооп берет экен. Жана ал бир дагы бир жөнөкөй бир суроону сурайт экен. Анан алар үчүн өтө кызыктуу болуп, ушинтип көңүл ачып, аны менен сүйлөшүп, ушинтип жүрүп, анан бир жолу Ториге ошол сотрудниктер бир суроо сураптыр. Биз сени ушул жасаган жумушуңду дагы жакшыраак жасай алышың үчүн биз сага эмне кылалы? Кандай бир эме кылсак болот десе, Тори, мен азыр өтө эле бир расмий жазууларды мага жүктөп атасыңар дептир да. Мен күнүмдүк адамдар колдонгон, күнүмдүк жашоодо колдонгон тил менен жазгым келет, ошону көргүм келет, ошол жагымды өнүктүргүм келет дептир. Компаниядагы сотрудниктер ошол жерде бардыгы токтоп калыптыр. Мынтип тынчып калыптыр да, өтө бир шок болуп бири-бирин карап калыптыр. Бирок бул суроонун жообу эле интернет, WhatsApp менен перепискалар, форумдар, блогдор, YouTube видеолор жана башкалар. Эгер ошол жака Торини жүктөй турган болсо, ошого аралаштыра турган болсо, ал ошол жерден ошо биздин күнүмдүк колдонгон тилибизди, англис тилин деп атат, ошону өтө сонун үйрөнмөк деп бардыгынын оюна ошол нерсе келиптир. Бирок ушул жасалма интеллект менен иштеген компаниялардын арасында бир правило бар экен. Эч бир жасалма интеллект менен иштеген робот же компьютер интернетке байланбаш керек деген. Ошого булар ойлонуп калыптыр. Бирок бир тараптан булардын конкуренттери дагы келе жатат. Булардын аркасында ошо Ториге окшогон башка роботтор жасаган конкуренттер бар экен. Эгер жүктөбөсөк, алар эртең байлап койсо бизден өтүп кетет деп ушинтип ойлонуп атып, алар макул кыска бир убакытка интернетке байлайлы деген чечимге келиптир. Ошентип Торини бир эле саатка интернетке байлап коюшат. Бир сааттан кийин өчүрүп коет. 10 күндөн кийин Тори кадимки эле ишин кылып аткан учурда компаниянын офистин ичинде бир киши жөтөлүп, жыгылып түшөт. Экинчиси жыгылат, үчүнчүсү жыгылат. Ошентип 15 киши тез аранын ичинде жыгылып бардыгы өлүп калат. Кыска бир убакыттын ичинде ошол эле нерсе дүйнөнүн бардык жеринде боло баштайт. Адамдар жөтөлүп, жыгылып баштайт. Бир сааттын ичинде жер жүзүндө бир дагы жашоо калбай калат. Бардык адамдар, бардык жаныбарлар бардыгы тынчып өлөт. Бирок Тори жана анын нанотехнологияны колдонгон достору, жардамчылары
ошо өзүнүн ишин улантып берет. Bir ayдын ичинде жер жүзүндө жерден асманга карай километрлерче көтөрүлгөн мындай бири-биринин үстүндө турган кагаздар тизилип калат. Ар бир кагаздын үстүндө с любовью роботика деген жазуу турат. Кыска бир убакыттан кийин жер жүзүндөгү ресурстар түгөнүп, ошол кагазды жасоо үчүн жана жазууду жазыш үчүн керек болгон ториге керек болгон запастар түгөнгөндөн кийин тори башка планеталарга атака кылып баштайт. Ал жакта дагы ошол эле ошол жазууду жазуу үчүн керектүү нерселерди, ресурсту өзүнө таап, ошо жазууду жазып уланта берем деген максатта.